Ибрагимов Хамза Молдокулович, Баткен облусу Лейлек району Разаков шаарындагы Каттабек Эмеки мечитинин имам хатиби. Урматтуу мусулман бир-туугандар, ушул күнгө чейин урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жана Азирети муфтийибиз Абдулазиз Кары Закировдун демилгеси менен жалпы имамдарга 8000 сомдон стипендия берилип келген. Ушул күндөн тартып жалпы имамдарга 15000 сомдон айлык маяна катары бериле баштады. Бул дагы болсо мамлекет башчыбыздын жана Азирети муфтийибиздин дин кызматкерине болгон камкордугу деп эсептейбиз. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жана Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закиров, сиздерге жалпы имамдардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма элге кызмат кылып, эл алдында жүзүңүздөр жарык болуп, дүйнө акыретте даражаңыздар бийик болсун. Мен Өзгөн районунун Ирус айыл өкмөтүнүн баш имамы болуп кызмат кылам. Азыркы убакыттарда жалпы Кыргызстандагы имамдарыбыз 8000ден стипендия алып жатышкан болсо, азыр 15000ге көтөрүлүп калды. Ушул стипендияны көтөрүлүшүнө, имамдардын акча стипендия беришине себепкер болгон президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Азирети муфтийибиз Абдулазиз Кары Закировго жана муфтиятка, дин кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам ошолордун үй бүлөсүнө, Аллах таалам эки дүйнө бактылуулук тилеген максаттарын кабыл кылсын. Ушул иш жөрөлгө та кыяматка чейин улана беришин Аллах тааладан суранып кетебиз. Hurmatli mo'min musulmon birodarlar, mana hammalarimizga tayinki, mana yillar davomida bizni Qirg'izistonda xizmat qilib turgan imom domlalarimiz hech qanaqangi bir oylik yoki stipendiya olmasdan bir xolisan xizmat qilib kelyapti. Lekin mana inshaalloh bir yil atrofida hurmatli prezidentimiz Sadir Nurkhojoyevichning demilgasi bilan, sunishi bilan mana Hazrati muftiyimiz imomlarga mana bir yilga yaqin stipendiya to'lab kelyapti. Mana bu oydan boshlab turib yana bu stipendiyalar 2 barobarga ko'paydi. Bu ham bo'lsa mamlakatimizdagi din xizmatida turgan imomlarimizga bo'lgan katta bir e'tibor deb bilamiz. Alloh subhanahu va taolo mamlakat boshchimizdan, Hazrati muftiyimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Musulmon deb turganda Qirg'iz elim, Alloh taolo tutgan ro'zangizlarni qabul qilsin. Ulug' oyda turamiz. Ramazon oyida Alloh taolo barizlaringizni qabul qilsin. Mınavi imam damlalardan barizlardan Allah taala razı olsun. Qancha yıldan beri Kırgızstanda imam damlalar mehnat qilib keladi, xizmat qilib keladi. Hem buga cheyin dagı elder hurmatlab siylab kelgen, biroq imamlarga bir aylık же болбосо stipendiya berilgen emas. Mına bir yıldan beri prezidentimizden kolloosu menen, muftiyimizden toktому menen imam damlalarga stipendiya çağırıla başladı. Endi oşoluna fevral ayından başlap oşo stipendiya dagı көбөйтүлдү. 2 esege Allah taala imam damlalarımızdan, muftiyimizden, prezidentimizden razı olsun. Bir top жылдар şu imamlarımız hiç kanday aylık albastan Allah'ın razılığı için hizmet kılıp gelişken, ötken yıl aprel ayından başlap жалпы imamlarımızga 8000 somdan stipendiya çıkıp kelattiler. Bu yılki yıldan başlap, mına fevral ayından başlap imamlarımız 15000 somdan stipendiyalarını ala başlaştı. 2023 yılı eldik kurultaydın delegati qatarı prezidentimizin aldında çıkıp söylegenimde şol din hizmetkerlerinin günün belgilep berүүnü surangan elem. Antkeni din hizmetkerleri жақсы иштешсе дагы көңүлдүн сыртында карылып, анча мынча bir мындай bir сыйлыктардан кур калып атканы бардыгыбызга маалым. Ал эми ошондой эле имамдарыбызга айлык чыгарып берүүнү суранган элем. Андан bir жыл өтүп өтпөй имамдарыбыз стипендия ала башташты. Жалпы журт башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле Азирети муфтийибиз баш болгон муфтият кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин дагы имамдарыбыз din İslam'a hizmet kılışta, el yurtubuzga hizmet kılışka, meçitlerде hizmet kılışta mından da жақсы işlep berет деген niyetimiz var. Жалал Абад облусундагы Мана шаарынын Жаңарал мечитинин имамы буга чейин Азирети муфтийибиздин демилгеси менен, президентибиздин колдоосу менен жалпы имамдарга 8000 сомдон айлык берилген. Буга чейин эч бир доордо, эч бир убакытта имамдарга колдоо көрсөтүлүп 8000 сомдон айлык берилген эмес эле.
Бирок бүгүнкү күндө келип имамдарыбызга ушул Азирети муфтийибиз жана президентибиздин колдоосу менен айлыктары 15 000 сомго көтөрүлүп, имамдарга дагы да жеңилчилик болду. Ошого урматтуу президентибизге, Азирети муфтийибизге жана ушул демилгени колдоочулардын баардыгына чын жүрөктөн рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Men Sharif Shahobiddin Manas shahrining turg'uniman. Xalq ota masjidining imomiman. Qancha yillardan beri Qirg'iziston tarixida imomlarga bir oylik berishlik ancha yillardan bo'lmagan. Ko'p yildan beri imomman. 8 mingdan oylik muftiyat tomonidan ajratilgan edi. Endi 15 mingdan oylik ajratildi. Hazrati Prezidentimizga, Hazrati Muftiy hazratlariga Alloh taolo tinchlik, omonlik bersin. Alloh subhanahu taolo yaxshi tilak maqsadlarni Alloh o'zi bersin. Men Орузбаев Мирлан Ботбекович Каракол шаарындагы номер 2-Муктарлоо мечитинин имамы. 2025-жылдан баштап биз 8 000 сом стипендия алып келгенбиз. Ал эми 2026-жылдан баштап ошол 8 000 стипендиябыз 15 000ге көтөрүлүп жатат. Бул үчүн ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго жана Азирети муфтийибиз Абдулазиз Карыга терең ыраазычылык билдиребиз. 30 жылда мындай имамдарга болгон колдоо коштоо мындай болгон эмес. Бул ошол 8 000ден 15 000ге көтөрүлгөндүгү ошо имамдарга чоң бир колдоо болуп жатат. Биздин кайрылган себебибиз 2025-жылдан баштап 8 000 стипендия алып келдик. Жана ошондой эле 2026-жылдан баштап ушул стипендиябыз 15 000ге чейин көбөйтүлдү. Буга себепчи болгон биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич жана Азирети муфтийибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул ушул кылып аткан иш 30 жылдан бери тарыхта болгон эмес. Жана ошондой эле ошо имамдарга көмөк көргөзгөн ушул ажоо башчыларыбызга Алла таала иштеген иштерине береке берип, эки дүйнө бактылуу болушун каалайбыз. Менин атым Абасбеков Элмурат. Мен Баткен областы Лейлек району Интернационал айылынын Имам Бухари мечитинин имамы болуп кызматтанам. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүнкү күнгө чейин дин кызматкерлери жана имам дамлалар 8 000 сомдон стипендия айлык алып аткан болсо, бүгүндөн баштап 15 000 сомдон жалпылай айлык алып атышат иншалла. Буга албетте биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жана Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Абдулазиз Кары Закировдун колдоосу менен бул иштер ишке ашып атат. Алла таала бул кишилерден Алла таалам ыраазы болгон болсун. Алла таала үй бүлөсүнө тынчтык, амандык, кут берекесини дайым жаадырган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.